концерт тартып атканда силер үчүн кандай кыйынчылыктар болот? Концерт тартып атканда баягы мисалы ар бир операторго өзүнчө бир задача беребиз да бизчи. Кээ бирде операторлор кечип калган учурлар болот, кээ бирде бир оператор жетишпей калат же батарейка өчүп калат. Ушундай сыяктуу случайлар болуп турат, бирок аларга карабастан биз алдын ала даярданып, команданы чогултуп, сүйлөшүп, анан бир тартайлык келебиз да. Бул жака эрте келгенибиздин себеби азыр бүт камераларды местоларына жайгаштырып өзүнүн ордуна. Анан биз ар бирине задача берип чыгам менчи. Ой, биз жетишпей. Сонун. Кудай буйруса 99% даярбыз. Азыр дагы бир кичине жумуштар калып калды, ошолорду бүтүрсөк эле баары сонун болот. Негизи аябай эле көп кыйынчылыктар болду. Биринчиден финансовый тараптан кыйынчылыктар болду. Бул ар бир камераны коюш деле бизге өтө оңойлукка турган жок. Анан дагы элди эмне менен таң калтырабыз деп көп ойлондук. Азыр көрөсүздөр баарын, кетпей турмуздар. Адилетке Кудай буйрса даярдыгыбыз аябай жакшы, 100%ке ишенем. Кудай буйрса жакшы өтөт деп ишенем. Адилеттин концерти жакшы өтүп кетсин. Ага кааларым ишине ийгилик, ден соолук, мындан аркы дагы көп ийгиликтерге жетсин. Ошо жакшы даярбыз, Кудай буйрса. Сиз канча жылдан бери бул жумуш менен алектенесиз? Мен 20 жыл болуп калды уже. Ушундай болду беле, что концерттер болуп атып, аппараттар өчүп, свет өчүп калган. Азыр мурун илгери болчу. Мындан бир 10 жыл мурун ушундай болчу да, свет өчүп калчу. Азыр Кудайга шүгүр өчө элек свет. Баары жакшы. Сен үчүн концертке даярдануу эмне? Концертке даярдануу бул негизи сахнанын артындачы абдан көп мындай кыйынчылыктар бар да. Себеби деген даярданыш керек, репетиция кылыш керек. Жандуу концерт бергенде өзгөчө үнүңдү аябай сакташ керек да. Бир ай, 2 ай даярданасың, 2 айдан дагы көбүрөөк даярданган учурлар болот. Анан тамакты да жакшы караш керек да. Адик өзүңүздөр билгендей Адилет Азимов бул Кыргызстандагы мындай конкурстарды жеңген, тембры аябай күчтүү, кичинекей кезинен бери окуган, профессионал, консерваторияны бүткөн. Жанды ырдай алат да бул. Жанды 5 саат деле алып, 5 саат дебейин, 2 саат, 3 саат смело ырдайт да. Ошол анан сахнанын артында өзүңүздөр байкагандай мына экранды коюш керек, звукту настрой этиш керек. Азыр мынакей концерттин башталышы болуп атат. Кудайым буйрса Адилеттин концерти абдан жакшы даярдыктар болуптур. Мен как бы досу катары келип жардам көрсөтүп атабыз. Буйрса жакшы. Азыр мынакей Адилеттин башталышы болуп атат. Ортосунда бир чыгып кызматтабыз биз, сахна артында кызматта. Досту колдоп келдик. Буйрса. Кирип келаткан коноктор менен урушуп, же болбосо бир жаман сөз айтып кеткендери болобу? Эми концертке келатканда көпчүлүгү өзүнө бир руханий байлык алайын, же болбосо бир жакшы бир көңүлдү көтөрүп кетейин деп келишет эмеспи? Ошол себептен андай деле учурду байкаган эмеспиз. Кудай сактасын. Анткени бүгүн бул жака келген адамдардын көпчүлүгү Адилет Азимовдун чыгармачылыгын, өзүн сыйлаган инсандар келген да. Ошол себептен андай болбойт болуш керек. Ушу концертке даярдануу же болбосо концерт берүү өзү кандай деп ойлойсуз? Оорбу же жеңилби? Эми ар бир нерсенин өзүнүн оорчулугу бар. Баягы 2,5 сааттык концертти 2,5-3 ай даярданасың. Бирок баягы 2,5 сааттан кийин эле бүтүп калат да. Сөзсүз түрдө оорчулугу болбой койбойт. Концерт берген бир киши болсо, анын түйшүгүн тарткан 1000 киши болот. Салам алейкум.
Assalamu алейкум. Даярдыктар кандай болуп атат дет? Даярдыктар аябай жакшы эле болуп атат, Кудай буйрса, даярданып болушунча. Адет билесизби, элдерде мындай да. Концертке келип көрөт, бирок концерттин артындагыны көп көрбөйт да. Бүгүн биз артындагыны көрсөтөбүз да. Соп. Ошол боюнча даярдыктар кандай, канча күн даярдадың? Канча жолу кыйналдың, кыйынчылыктар болдубу? Эми 1 айдан бери бул негизи жарым жыл, 1 жыл мурун эле баштап эле даярданып келатабыз ушул концертке. Ушул күн мына буйрса келип калды. Азыр биякта мына Айбарчын эже мугалимим, Адлет досторум менен азыр биз репетиция кылайлы деп атабыз программа. Анткени второй блок чисто инструменттин эмесинде болот. Ошол эми арты ушундай азыр даярданып атат. LED экрандар коюлду, Кудай буйрса. Продюсерим вообще убакыты жок. Мындай ызычы болуп атат. Азыркы учурда ушундай болот да, анан буйрса концертке келиңиздер. Анан буйрса бияктан концертти көрүшсүн элдер. Сырт арты мына момундай сон кылып жасап коюштур, юртадай кылып биздин эмебизде. Татту би ансамбль биякта мага кичине жардам берип атат. Буларга аябай терең ыраазычылык. Мына берде сахна эме элдерди көрсө болот, берде камера бар, көрүп турсак болот. Эмне канча киши келди деп байкап. Биякта кнопкалар, бул кнопкалар мен билбейм, ачык айтканда, эмне кнопкалар. Мага биякта байкебиз жүрөт, мага поддержка кылып. Бул байкелер. Бул кнопканын бардыгы тең, бул занавестердин бардыгын тең көтөрүп түшүргөн. Ошончо басып эле коюш керек экен. Ошол жерде тийишпей эле коюш керек. Же баскыла салсак онда. Ырчы ырдаш керек, бул жерде жумуштар. Сиз өзүңүз тааныштырып кетпейсизби? Мен Жыргалбек Санов, ушул жерде залда жетекчи болуп иштейм. Ушул жерде бардыгы звук, свет, сахнанын бардыгын тең ушул жакта. Бир элдер сөз айтат да, көбүнчөчү мисалы үчүн башка залдарга барса кечигип барышат да, филармонияга саат 6-га десе 6-да келишет, анткени эмнеге десек занавесканы ачып салышат дейт да, даяр болбосо деле дейт. Бизде тартип ушундай, ар бир нерсе өз учурунда башталыш керек, өз учурунда бүтүш керек. Эгерде кимде ким кечиге турган болсо, кимде ким концертин 2 саатка договор түзүшөт, 2 сааттан аша турган болсо, кыргызчылык деп бир жарым саат убакыт беребиз, жарым сааттан аша турган болсо, биз занавес жапканга туура келет. Ошол себептен элдер туура кабыл алышат деген ойдомун. Рахмат. Сөзүңүз жөнүндө тааныштырып койбойсузбу? Гитаранын бекерине кармаган жоксуз да? Бекерден кармаган жокмун, албетте акчага кармадым. Бекер ойнобойм биринчиден, экинчиден бекерде ойногум келбейт. Бекер ойногум келбейт. Бесплатно поют только птички. Мен Эркинбеков Адлет. Кыргызстанда номер 1 гитаристтердин биримин. Толчалар. Мага эч ким жетпейт. Мага келип сабак алгыла. Бекер эмес, акчага. Тамаша Адлет, Бул менин досум. Мына Айбарчын эжекем дагы мени консерваториядан мугалим эмес, фанодон берчи. Мону үйрөнгөм Айбарчын эжеден. Тамаша. Так, урматтуу достор, көрдүңүздөр, ушундай концертте ушинтип даярданышат. Бардык проблемалар көп нерселер болот, кыйынчылыктар болот. Телевидение качан чыгат жигиттер? Кудай буйрса жаңы жылга чейин чыгат. Башынан баштайлычы. Эмне жаңылык чыгармачылыкса, кандай жаңырлар чыгып атабы деген сөздө. Айгерим эшимден колун сурайт. Кимден колун сурайт? Адлет өзү. Айгерим эшим мына биздин Love Story. Love Story. Эми кайып жаратам деп, муну менен ал эмеде концертинде предложение кылып атат Адлет Айземов депчи. Концертке чейин кетпей турсун, предложение кылгандайынан чыгарып. Качан кетет? Бүгүн кыласың да? Бүгүн кылам. Бүгүн концерттин аягында. Айжаркынчы, Айжаркын эмне болду? Айжаркын. Аселчи. Асел. Айо, дагы бир красавчик жигит кеткен дабы уже. Бир айга эле депчи. Сүйлөшкөн кызына бүгүн орусча айтканда предложение, кыргызча айтканда колун сураса, сиздер эмне кыласыздар? Мен эч каршым жок, макулмун бар да. Анда декабрга чейин свадьбада болуп калышы мүмкүн экен да? Болуп калышы мүмкүн, ага деле макулмун. Даярдыгым бар. Бахбайке, где цветовик от филармонии?
жылы 15-декабрда чыгармачылык тааныштырган ушул эки адамдын сүйүүсүнөн жаралган. Ляля кезинде жалгыз ушул сүрөт. Эмнеге? Буну ушул экөөдөн сураш керек. Биздин Адлеттин папасы Адлет айтат, кичинекей чагында эмнеге сүрөткө тартпай койгонсуздар? Сизден сурагыла деди, ооба. Жакшы эле тартып атканбыз. Аккордеон менен да сүрөтү жок экен го. Аккордеон менен билбейм, анда деген азыркы заманда баягы телефон, эмелер, фотоаппарат жаныбызда жүрбөгөндүктөн биз гастролдо көп жүрдүк да, концерт коюпчу. Анан көп сүрөткө түшүрбөппүз да. Сиз мына негизи обычный ырчылардын баары артынан кирет, акча төлөп кирбейт, билет сатып албайт дейт. Сиз билет сатып алып кирип атасызбы ошондо? Мынакей, кандай билет? Жема, сөзсүз түрдө. Бул да болсо акчага сатып алдыңызбы же бекер алдыңызбы? Акчага эле сатып алдым. Бул да болсо бизден бир чоң жардам болсун, поддержка болсун. Концерт мыкты деңгээлде өтөт деген ишеничтебиз. Кудай буйруса, жаңы репортаж. Свет как, настроили уже нормально? Пару дней, 2 дня. Пару дней, да? Ага. Это сложная работа или как бы? Ну, такие конфигурации, да, сложные, когда разные леды и много разных там. То есть не все прямое, все какая-то геометрия разная. То есть все это настраивать достаточно тяжело. Жөнөбө ушул музыка кетет. Баары жеңил. Эгер жумушуң сыйсын, баары жеңил болот, эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Ырчылар мисалы тегин албай койгон күндөр болобу? Ырчылар тегин албай койгон күндөр болгон эмес, коче, болбой эле койсун. Андай. Так, туугандар, если ырчылар каяктан тамак жер интересно болсо, аз көрсөтөм сиздерге. Саламатсызбы? Жакшы, кандай саар өзүңөр? Бүгүнкү даярдыктарыңыздар кандай болуп атат? Атлеттин алгачкы концерти кандай болуп атат? Кудай буйруса, Кудайдан тилеп атабыз, жакшы өтүп кетсе экен деп толкунданып атабыз. Азыр эми ошо би чыгыстарыма кичине шамшың эттирейин деп келген болчумун. Ошо, жакшы, Кудай буйруса, даярдык жакшы да. Рахмат, андан сиз. Төлөт атынака отуруп, азыр концерт баштайбыз. Көрсө. Мына операторлар. Бардык ырчы тамадан барын чакырган, операторлор да чакырган, а мени чакырбай койгон. Сиз бүгүн кызматтасыз. Ооба. Теманы Жубайым Айжан. Эмне тойго чакырган жоксуң? Ошондо калды. Так, бүгүн Адлетке эмне каалоо тилек каалайсың? Бул алгачкы биринчи мындай чоң концерт болот. Баары жакшы өтүп кетсин. Мындай концерттерди Кыргызстанда эмес, жеке Азияда, бүт дүйнөдө берсин. Творческих успехов, чтобы все прошло хорошо. Атлет мындай кандай? Мындай толкунданып, коркуп, мындай ушундай коркуу сезим болот абы? Ооба. Албетте болот. Пробка болоптур көчөдө, ошон үчүн кишилер конокторубуз келе албайт. Аябай убаруу болоптур. Ошол кичине эме болот атам. Ойлонмодум. Хасан фольклорный вот то, что... Слугану вот этот концерт, это какой будет? Ну, что он там, не знаю, посмотрим. Мушка, холодный свет керек десин, халдар керек десин. Азыр кайтып. Да, жакшылык берсин, давай. Концертиңер жакшы өтүп O canım uşul adile babamdın ömrü uzun olsun.